Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясы уюштурган майрамдык иш-чарада алгач маданият үйүнүн кызматкерлерин даярдаган концерттик программасы тартууланды. Ар бир айым бул күнү майрамдык маанайда отурушту. Жаз менен кошо кирип келген айымдардын майрамында Ак Суу райондук мамлекеттик администрация башчысы Акылбек Түкөбаев куттуктоосун билдирди. Бүгүнкү биздин иш-чарага ушул райондогу мекемелердеги айыл өкмөтүндөгү ушул айыл өкмөтүнүн башчылары, мекеме жетекчилеринин сунуштары менен өз тармактарында үзүрлүү эмгек кылып жүргөн биздин айымдарыбызды, алдыңкы айымдарыбызды бүгүнкү иш-чарага чакырганбыз. Анан ушул Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясынын атынан дагы баардыгы сыйлыктарыбыз бар. 58 айымга ушул сыйлыктарды даярдап койгонбуз. Биздин аял заттарыбызга кааларым эң негизгиси ден соолукта болушуп, үй бүлөсүндө дайыма бейпилдик болуп, бейкуттук болуп, молчулук, токчулук болушуна тилектешмин. Анан ушул учурдан пайдаланып, биздин Ак Суу районунун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө активдүү салым кошуп атышкан биздин активдүү айымдарыбызга дагы терең ыраазычылык билдирип, ушу майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Ак Суу органик кооперативинин жетекчиси Айнагүл Рысмендиева дагы бул майрамдын өзгөчөлүгүн айтып, Ак Суу районундагы бул кооперативде эмгектенгендердин 60% айымдар экенин белгилейт. Андыктан айымдар барда дүйнө коз, айымдардын колунан көп нерсе келерин белгилейт. Көбүнчө ошо жоопкерчилик менен, активдүүлүк менен иш кылат экенбиз. Ошон үчүн айымдардын аралашуусу абдан керек. Мынакей кол өнөрчүлөр жамаатыбыз, кайра иштетүү жамаатыбыз көбүнчө бизде ошо 60% айымдар деп айтсам болот. Кооперативде андан талаачылык боюнча эркек мырзаларыбыз бар. Жалпы айымдарды мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктап кетким келет. Анан бүгүнкү майрамда ошо кубанычтуу кош майрам болуп турат. Ушу Ак Суу районунун ардактуу эмгек каарманынын сыйлыгын алдык. Ошол рахмат. Ак Суу району боюнча чакыртылган айымдарга кадырлуу эмгек каарманы наамы, ардак грамоталар, баалуу белектер, алкыш баракчылары тапшырылды. Эң негизгиси бүгүнкү майрам энелердин майрамы, ошондой эле ак калпак күнү деп эсептелгендигинен эң биринчи мен мырзалардын майрам менен куттуктагым келет. Анан энелерге мен ар дайым бар болуңуздар, дайыма үйүдүн куту болгондой сиздер менен дүйнө кармалып турат деп айтмакчымын. Өкмөт тарабынан мындан 10 жыл мурун мыйзам менен белгиленгенде, эми ак калпагыбыз болсо кылымдарды карыткан калпак. Себеби биздин ата-бабалардан аркы канча кылымдан бери ушул келатат. Ак калпагыбыздын символун карай турган болсок, бул мен эмеге салыштырат элем да, жана хан таңиры тоосуна. Себеби калпагыбыздын учу ошо тууга окшоп турат да. Ал эми ылдый жагы болсо биздин өрүшүбүздү көрсөтөт. Буга кошумча Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясы менен Ак Суу райондук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан айдоочу айымдарга чакан белектер тапшырылды. Салтанат Зарекеева, Нурлан Чойбеков, Ысыкөл жаңылыктарына Ак Суу районунан.